Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Бүгүн биз силер менен жат жазуу ишин жазабыз. Сабакка көңүл буруп, дептерибизди ачып, числону жазабыз. Өтүлгөн темаларды кайталайбыз жана жат жазуу ишин ийгиликтүү жазууга аракеттенебиз. Балдар, сабакка даярбызбы? Баарыңарга ийгилик каалаймын. Анда баштадык. Жат жазуу иши кызыктуу. Себеби сүрөттөрдүн аталышы боюнча дептерге сөздөрдү тизмелеп, үтүр белгиси менен ажыратып жазабыз. Биринчи суроо — дарактын түрү. Экинчи сүрөттө токой жаныбары тартылган. Кезектеги үчүнчү сүрөттө көңүл бурабыз. Мончоктун түрү. Төртүнчү сүрөт боюнча. Төртүнчү сүрөттө бул оптикалык курал. Балдар, биз ар бир сөздү кунт коюп угуп, туура жазганга аракеттенебиз. Кийинки сөзүбүздү жазганга сүрөттү кунт коюп карайбыз. Дары чөптүн бири. Алтынчы сүрөттө кесиптин ээси. Жетинчи суроо кызыктуураак. Илгери деп сөзүн баянын баштайт. Ал ким? Сегизинчи сүрөт боюнча айтып өтсөм, кыргыз элдик улуттук музыкалык аспапта кол ойнотот. Балдар, мен силерден суранып өтөмүн, сулуу жазгыла. Тогузунчу сүрөт боюнча айтып өтсөм, ат жабдыктын аталышы. Ат жабдыктын түрлөрү көп. Анын бири кандай аталат? Бул сүрөттө дан өсүмдүгү тартылган. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Дүйнө эли дарылыкка колдонушат. Ден соолукка пайдалуу дарылыкка колдонушат.
Кыргыз элинин үй буюмунун аталышы. Кыргыз элинин үй буюмунун аталышы. Балдар, бул каарман жомоктордо гана жашайт. Ноорус майрамында даярдалуучу азык. Жаз майрамына утурлай биздин чоң энелерибиз бул тамакты даярдашат. Балдардын жакшы көргөн буюму эмне деп аталат? Мына балдар, биз сүрөттөр аркылуу жат жазуубузду жаздык. Азаматтар. Эми балдар, жат жазууну баалоонун критерийлери менен таанышып алгыла. Эгерде жат жазууда 1 же катасыз жазылса 5 деген баага ээ болосуңар. 2 ката кетирилген болсо 4 деген баа аласыңар. Ал эми 3 ката кетирилген болсо, анда 3 деген баага ээ болосуңар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.